Саламатсыздарбы мекендештер, менин атым Мирбек, Россияда адвокат болуп эмгектенем. Бүгүн болсо биздин көп мекендештердин тынчын алган, же болбосо көп мекендештердин суроосун алган, бул болсо көбүнүн арасында спецприемник деп коет, же болбосо Сахарова деп коет, Петербургтан Красное село деп коет. Ошол атайын чет элдик жарандарды кармоочу жай жөнүндө айтып бере турган ниетим бар. Бул болсо мекемелер атайын курулган, ошол соттун чечиминин негизинде же болбосо атайын миграция кызматынын өкүлүнүн чечиминин негизинде же болбосо эл аралык келишимдерде көргөзүлгөн реадмиссия процедурасынын негизиндеги соттун чечиминин негизинде ошол жака түшө турган атайын жай. Бул жайларга бул спецприемник деп коет, же болбосо Сахарова деген жайларга азыркы маалда көбүнчөсүндө соттун чечиминин негизинде, выдворение деген соттун чечиминин негизинде көп түшүп жатышат. Бул эмне үчүн ошол жака түшүрөт? Анткени деген спецприемникке түшөрүнүн астында же болбосо Сахарова, Красное село деп коет. Эмне үчүн ошол мекемелерге чет элдик жарандарды сот ошол адамды выдворение кылып атканда ошондой мекемелерге түшүрүшөт? Анткени деген сот выдворение кылып жатканда анда ошол выдворенияны ишке ашыруу эки ыкмасы бар. Бул биринчи чет элдик жаран болсо өз ыктыяры менен кете турган, бул мында болсо самостоятельно контролируемый деп коет. Экинчиси бул принудительное контролируемый деп коет. Самостоятельно контролируемый болгондо бул чет элдик жаранга соттун чечимин чыгарып туруп колдо карматат дагы, ошол 10 күндүн ичинде эгер болсо ошол соттун чечимине каршы болсо жогорку сотко жалоба жазат. Эгерде ошол 10 күндүн ичинде каршы болбосо, ошол өзү 10 күндөн кийин 5 күндүн ичинде өзү билет алып туруп Кыргызстанга же өзүнүн мекенине учуп кетиш керекке милдеттүү болот. Экинчи случай бул принудительный ситуация дегенде, принудительный контролируемый болгондо ошол сот чечим чыгарары менен ошол залдан судебный приставтар билеттенмеси болот соттун чечиминин негизинде чыкканда. Ошолор судебный приставтар болсо ошол атайын мекемелерге алып келишет. Бул болсо Сахарова же Петербургда Красное село деп коет. Ошол жака ошол соттун чечиминин негизинде алып барышат. Сот чечим чыгарып атканда ошол төмөнкүдө айтылган эки ыкманын негизинде эмне үчүн ошол Сахарова түшүрөт дегени же Красное село жөнөдөт дегени, бул эң биринчиден бул адам өзү болсо өзүнө билет алып же болбосо өз ыктыяры менен билет алып кетүүгө мүмкүнчүлүгү жок болгон учурларда, андай мүмкүнчүлүк жок болгон учур бул болсо каражаты жок болсо, экинчисинен өздүгүн тактоочу документтери жок болгондо ошондо дагы чечим чыгарылат. Же болбосо алдын ала мурун, допустим, 1 ай мурун, 1,5 ай, 2 ай мурун башка соттун чечими менен выдворение болгон. Бул экинчи жолу кармалганда выдворение болсо, ошол экинчи жолу кармалганда милдеттүү түрдө ошол спецприемник аркылуу өз мекенине жөнөтүшөт турган чечим чыгарылат да. Эгерде ошол спецприемникке түшкөндөн кийин 10 күн ошол жерге мыйзамда көрсөтүлгөн 10 күндүк убактысы бар. Ал 10 күндүк убактысы милдеттүү түрдө ошол жакта кармалып туруп, ошол 10 күн убактысында ал болсо обжалование кылууга укугу бар. Эгер деген ал обжалование кылбаса, 10 күн өткөндөн кийин 3 күндүн ичинде судебный приставтар аркылуу исполнительное производство деген иш ачылат. Иш козголот. Ошол иш козголуп, ошол андан кийин болсо, эгер чет элдик жарандын каражаттары болсо, өзүнүн каражаты менен кетет. Чет элдик жарандын каражаты жок болсо, мамлекет тарабынан бөлүнгөн бюджеттик каражаттарга Кыргызстанга же болбосо өз мекендерине кетүүчү жолдору бар. Эгерде ушул сыяктуу суроолоруңар болсо, же болбосо кимдир бир туугандарыңар Сахарова же Красное селого түшүп калгандар болсо, төмөнкүдө жазылып турган номерлерге кайрылсаңыздар болот, же болбосо личкама суроолор жазсаңыздар болот. Рахмат.